Бүгүн президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн аппараты жана Жалал Абад шаардык мэриясынын административдик имаратынын курулушу башталды. Өкүлчүлүктөн билдиришкендей, имарат Жалал Абад шаарындагы Байзаков көчөсүндө жайгашкан 7,6 гектар жер аянтын ээлеген мурдагы жазаларды аткаруу кызматынын ордуна курулууда. Капсула салуу эмне министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, президенттин өкүлү Тилек Тикебаев, шаар мэри Эрнисбек Ормоков жана кала тургундары катышты. Камчыбек Ташиев имараты ыкчам курулуп, ошол эле учурда сапаттуу болушу зарылдыгын белгиледи. Бул аракет мамлекеттик кызматкерлерге керектүү шарттарды жаратуу, шаар инфраструктурасын жакшыртуу максатында колго алынганын кошумчалады. Административдик имараттын курулушун келерки жылы бүткөрүү пландалган. Ал 7 кабаттан туруп, массалык иш-чараларды өткөрүүчү аянты жана сейил бак менен курчалат. Белгилүү болгондой, курулушка керектелүүчү каражат толугу менен мамлекеттик казнадан бөлүнүп, жалпы 1,6 миллиард сомду түзөт. Социалдык контракттын катышуучуларына пайызсыз насыя берүү үчүн арыздарды кабыл алуу башталды. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришкендей, пайызсыз насыя социалдык контракттын катышуучуларына бизнести же көмөкчү чарбаны кеңейтүү жана колдоо үчүн берилет. 6 айдан кем эмес ишкердик ишин жүргүзгөндүгүн ырастоочу документи бар социалдык контракттын катышуучулары бизнес планга ылайык ишкердик демилгелерин андан ары өнүктүрүү үчүн 3 жылдык мөөнөткө 200 000 сомго чейин пайызсыз насыя ала алышат. Катышуучуларга пайызсыз насыя берилгенден кийин 3 ай жеңилдик алышат. Андан кийин 3 жылдын ичинде ай сайын бирдей үлүштөр менен каражаттарды төлөй башташат. Министрлик программага катышуу үчүн жарандар Айыл банк жана Элдик банк ачык акционердик коомдоруна кайрылуусу зарыл экендигин белгиледи. Белгилей кетсек, социалдык контракт ийгиликтүү ишке ашырган 600 кишиге 200 000 сомдон банктар аркылуу насыя берилерин президент Садыр Жапаров 22 майда жаңы кадам социалдык мобилизациялоо боюнча жалпы республикалык кеңешме учурунда билдирген болчу. Ошто милиция зордук зомбулукка кабылган 15 жаштагы кыздын окуясына байланыштуу 4 шектүүнү кармады. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Буга чейин Ош шаарынын 15 жаштагы тургунуна карата топ кыздар зомбулук көрсөтүп, күч колдонуу менен белгисиз даректе кармашкан факты боюнча Ош облустук ички иштер башкармалыгы иликтөө иштерин баштаган болчу. Белгиленгендей, милициянын ыкчам иш-чараларынын жыйынтыгында окуянын жагдайлары аныкталып, 15 жаштагы кызды сойкулук кылууга мажбурлоо аракеттери болгондугу билинди. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 159-беренеси сойкулук кылууга тартуу менен кылмыш иши козголду. Тергөө иштеринин натыйжасында 21 жаштагы ЭБ, 23 жаштагы КМ, 20 жаштагы ШН жана 18 жаштагы ММ аттуу жарандар бул кылмышка шектүү катары кармалып убактылуу кармоо жайына киргизилди. Кылмыш иши боюнча тергөө уланып жатат. Калган тиешеси бар адамдар менен тергөө амалдары улантууда деп айтылат маалыматта. Бишкекте Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына жана эгемендүүлүк күнүнө арналган ата мекендик продукциялардын көргөзмө жарманкеси өтөт. Экономика жана коммерция министрлигинен билдиришкендей, көргөзмө саат 11:00дөн 16:00га чейин Турдагун Усубалиев атындагы аянтта уюштурулат. Анда тамак-аш, айыл чарба, текстиль, кол өнөрчүлүк, оор өнөр жайы жана авто өндүрүш тармактарынын продукциялары көрсөтүлөт. Көргөзмө жарманкеге 100дөн ашуун ата мекендик компаниянын өкүлдөрү жана алардын продукциялары менен таанышып, жергиликтүү ишканалардын потенциалына баа берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Кыргызстандын салык органдары салык төлөөчүлөргө мүлк салыгын төлөөдө ыңгайлуу шарттарды түзүү үчүн иштин күчөтүлгөн режимине өтүшөт. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынан билдиришти. Тактап айтканда, салык кызматкерлери 2024 жылдын 29-30 августунда саат 21:00га чейин, ал эми 31 августта 18:00га чейин иштешет. Салык төлөөчүлөр салык органдарына кайрылып, мүлк салыгын эсептөө жана төлөө боюнча консультация ала алышат. Эскерте кетсек, 1-сентябрда транспорт каражаттарына, турак жайларга, батирелерге, ошондой эле үй жанындагы, короо жай жанындагы жана бакча, чарба жер участоктарына салык төлөө мөөнөтү аякдайт. Кыргызстанда жыл башынан бери 113,8 миң гектар аянтта зыяндуу чегирткелер жок кылынды. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги зыяндуу чегирткелер жыл сайын республиканын айыл чарбасына, экономикасына, социалдык жашоосуна потенциалдуу коркунуч туудуруп, өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуусуна коркунуч жаратып келерин белгилейт. 2024 жылдын 8 айында жалпы республика боюнча зыяндуу чегирткелерге каршы изилдөө иштери 146,449 гектар жерде жүргүзүлдү. Алардын ичинен химиялык иштетүүлөр 113,754 гектар аянтта жүргүзүлгөн. Ош шаарында үй тибинде ачылган бала бакчалардын саны көбөйүүдө. Өкмөттүн программасынын алкагында үйүндө бала бакча ачып, ар бир тарбиячы 25ке чейинки балдарды тарбиялоого мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Муну менен калаада мектепке чейинки билим берүүнү жакшыртуу аракети болууда. Атайын программа ишке аша баштаган жылдан бери 21 мындай бала бакча ачылса, алдыда дагы ушундай бала бакчаны ачуу ниетин билдиргендер бар.
Бул программанын алкагында бүгүн Жаннат аталышындагы бала бакчасы ачылды. Ишкер бала бакча ачуу демилгесин көптөн бери кыялданып келген. Балдарын үйдө карап отурганда кошуналарынын балдарында кошо карашып жүрүп, жеке менчик бала бакча идеясы бышып жетилген. Биздин бала бакчада негизи эле сиздин балаңыз эне тилин үйрөнүү менен, эне тилинин баалуулугун үйрөнүү менен да биздин кыргыздын улуттук маданиятыбызга бир аз да болсо салым кошуу максатында ушул этнос тилин тааныганбыз. Буюрса бул жака келген бала бир эле кыргыз тилинде гана эмес, биздин расмий тилибиз орус тили, дүйнөлүк тили англис тилинде дагы билим ала алат. Андан тышкары бизде дагы көптөгөн курстарыбыз бар. Анын баардыгы ичинде камтылган. Менталдык арифметика сыяктуу, скорочтение, бат окуу, шар окуу деген сыяктуу, анан тайквондо, ушундай курстар да камтылган. Бул программанын алкагында бала бакчаларды ачууга лицензия берүүдө коррупциялык системаны жоюу жана жеке ишкерлер тарабынан коопсуздук талаптарын сактоо менен турак жайларда мектепке чейинки билим берүү кызматтарын көрсөтүү каралган. Ал программанын негизинде шаар боюнча жана ошондой эле Кыргызстан боюнча эле жалпы түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, жеке менчик ишкерлердин үй тибиндеги бала бакчаларды ачуу боюнча иштер алып барылууда. Мисал катары айтып кетсек, бизде Ош шаарында 30га жакын ишкер катталды. Бул эме боюнча, долбоор боюнча анын 21-си ушу бүгүнкү бала бакчаны кошкондо 21-чи бала бакча ишке берилип атат. Бул жерде өзгөчөлүктөрү мурдагындай юстициядан катталып болсо катары жана ошондой эле билим берүү министрлигинен лицензияны алыштын кереги жок. Өзүнүн атайын уюштурулган окуусу бар, 3 күндүк окууга катышып, салык кызматынан регистрациядан каттоодон өтүп, өзүнүн ишин алып бара берсе болот. Жана ошондой эле бул жерде дагы бир өзгөчөлүктөрү минималдык санитардык нормалары жана минималдык пожарный нормаларды гана сактоо керек. Бүгүнкү күндө өлкөнүн бардык аймактарында 1 жыл мурун өкмөттүк акселераторлор программасынын жеке ишкер катышуучулары тарабынан ачылган үй тибиндеги жаңы бала бакчалар ачылууда. Бул учурдагы көйгөй бул биздин шаарыбызда гана эмес, бүткүл Кыргызстан боюнча балдар бакчасы жетишсиз. Ал тургай мектеп дагы жетишсиз болуп атат. Ошондуктан ушу балдар бакчасына тартылбай калган балдарды, үйдө отурган балдарды ошо эмеге билим берүүгө, өнүктүрүүгө карата эмгек жүрүп жатат. Бизде шаарда буга чейин 38 жеке балдар бакчасы болсо, азыр учурда бүгүнкү менен ага кошумча үй шартындагы 21 бала бакчасы кошулду. Бул дагы балдардын өнүгүүсүнө бир аз да болсо жардам болуп атат. Өкмөттүн программасынын алкагында үйүндө бала бакча ачып, атайын нормаларды жана өрт коопсуздук эрежелерин сактоо боюнча окуудан өтүшөт. Ал жеке ишкерлер пилоттук долбоордун алкагында патент алуу менен бала бакча ача алышат. Бала бакча ачкан жеке ишкер аял заты болсо, анын квалификациясын жогорулатуу же кайра даярдоо багытында бардык шарттарды түзүп берүү каралган. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда мектеп жашына чейинки балдарды бала бакча менен камсыздоо 24% түзөт. Бул башкаларды айтпаганда коңшу мамлекеттерден бир кыйла аз. Гүлжан Ажиматова, Муслимбек Ахмеджанов, Ош шаары.